Kırgızstanda özgöçö özdük öndürüş. Boz üy. Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер жана Байтүгүн алгатталуучулары, туугандар, бүгүн биз Жалал-Абад жергесиндебиз. Жалал-Абадта Көгарт өрөөнүндө, Көгартта бул жака туннелди жакшы билесиздер, жаңы казарман жолу туннелге кеткен жак, туугандар. Мына ушул жерде Көгарттын ошол туннелге жакын жерде, конечка точкасында мына ушул жерде Нурбек агабыз буга чейин дагы интернет тармагына да чыгып жүргөн. Анан мына ушундай кылып боз үйлөрдү салып жасап берет экен. Буюрса видеонун арына чейин чогуу болуп назар салып турсаңыздар, жайлоолордо саамал кылам деген, эс алуу жай кылам деген бир туугандар көрсөңүздөр болот. Өтө сонун шарт түзүптүр. Азыр буюрса мына ушул боз үй боюнча катар маалымат алабыз. Ар бир көрүп жаткан агалар колдо эретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Буюрса мына ушундай жакшы өзүбүздүн кыргыздын парламенттери менен жасалган мына ушул боз үйдүн маалыматын алабыз. Нурбек ага, ассалам алейкум. Саламалейкум. Десмоктор жакшыбы? Иштер болуп атабы? Машалла. Бул боз үй боюнча азыр эми бир катар маалымат берели. Бул боз үй эми биринчи эле эмнеден жасалат ага? Боз үй основной жыгач, сыртында тент, панорамный айнектер менен кылып атабыз. Ийиле турган поликарбонат монолитный. Негизинен ошол жыгачтан. Негизи жыгачтан. Ортосу утепление болгон. Бул өзү негизи үй да, мындай айтканда, негизи эле үй, тегерек үй. Тегерек үй. Боз үйдүн формасына түшүрүп, ушундай аракет кылып атабыз. Эми өзүн кыргыз болгондон кийин ошого басым жасап дең, жасап. Азыр эми бир сыйра мындай тегерек көрсөтүп коелу. Боз үй эми баягы үй дейт, тегерек үй, боз үйдүн формасында дейт. Анан мындай эс алуу жайларга мына жасап койсоңуздар өтө сонун, өздөрү да көрүп атасыздар. Бул сырты тенттен жасалат дедиңиз, а? Сырты тент, жабдуусу, сыртында жабдуусу тент, жагы фураларга жабылган тенттин материалынан да. Булар 15 жыл өз гарантия берет. Ошо саткандарда эми производство менен байланышкан эме болгон жок. Саткан адамдар 15 жыл гарантия берет. Негизи эле бир 2 жылдан бери өзүнүн үйүндө турат. Кандай сапат болсо ошол бойдон эле турат да. Бирок бир аз кирдейт, бирок эми любой нерсе кирдейт да. Эми чаң түшкөндө кирдейт. Чаң түшкөндө кирдейт. Аны жууп койсо же таза болор. Жууп койсо таза болот. Биркинде өң өчүп, сапатын жоготпойт, өзүнүн сапатын жоготпойт, ошол бойдон эле турат. Эми баягы бир фурада деле 15 жыл андай тент жүрөт го. Бул да ошондой тент дейт. Мындай өңүндө эле жоготпойт дейт. Негизинен ушундай кылып жасатам десеңиздер, көрүңүздөр. Азыр ичине дагы көрсөтөлү эле. Эки тарабына терезе коюлуптур экен, а? Эки тарабына терезе, ошо азыр эми ар ким кандай кааласа ошондой коюп атабыз. Прозрачный койгондор бар. Бул бронза деп айтылат. Бронза кылып койгондор бар. Эми бул тонированный болуп калат да. Ичинен сырты көрүнөт, сыртынан ичи көрүнбөйт да. Мына караңыздар. Ичине эми өтө сонун мына. Караңыздар. Бүт жыгачтарды тартып, ичинде дагы атайы оюма чиймелери менен мына ушундай болуп сонун жасалыптыр. Ичинде караңыздар мына. Түндүгү дагы бүт тарабынан. Бул жака форчка да коюлуптур экен, а? Бул жака форчка койдук, ошо эми 2 жылга жакындап калды да иш баштаганыбызга. Элдер ошо ичи ысып кетип атат, сквозняк болуш керек деген ошону алып, форчка коюп кетип атабыз кийинки убактарда. Азыр форчка да коюлуп кетип атат. Форчка да коюлуп атат. Азыр кийинки боз үйлөргө ошо бүтүн эле форчка коюлуп атат да. Форчка, эшик, ошо 2 терезеси менен. Кээ биркилерине 1 терезе коюлуп атат, кээ биркилерине 2 форчка коюлуп атат, 1 эшик, 2 форчка. Эми ким кандай десе ошондой коюлуп атат. Клиенттин каалаганына жараша жасап бере бересиздер. Клиент кандай десе ошого. Эми клиент бул жерде клиент всегда прав деп коет ошондой да. Каалаган айтса, каалаган коюп жасап бере берет да. Ичине жабдуулар деле, бул материалдар деле сапаттуу калың материалдан коюп атабыз, атайын эмес бузулбасын деп. Мына материалдарды. Булар эле калыңдан коюп атабыз. Ушу материалдарды ар түрдүү цветте болуп атат. Эми кээ биркилер азырына көккө жакын болсо, кээ биркилер кызылга жакын болуп атат. Боз цвет эми ар түрдүү да. Негизи мындай түсүн өзгөрүп койсо да боло берет. Болот. Бай клиенттин немесине жараша. Ким кандай десе ошо. Мына материалын, мына үстүндөгүн дагы. Азыр ортолуктар дагы утепление этилген, а? Муну үстү дагы утепление болгон, стенасы бүт тарабы утепление болгон. Эгер каалоочулар отурса, ошо атайын кыска ролик, видеолор бар. Атайын ошолорду эле таштап коюшубуз мүмкүн. Кандай утепление болуп атат. Көрсөтүп десеңиз. Көрсөтүп. Булар полный бөлүнөт. Эми бул отура болсо мындай кылганда кол менен деле азыр билинет. Ошонун ортосуна болт менен катырылып чыккан да. Заказ бере турган болсо, бир 15 күндө
даяр болот, апарып туруп бир күндө орнотуп кайра чыгып кетебиздер. Даяр болушу ушул 15 күн атарында даяр болот. 15 күн тегерегинде бүтөт. Ал парусуновкалышы бир күндө бүтөт буюрса. Установкасы бир күндүк болду. Анан эми кайсы жерге чейин барып коюп бересиз мындай эме болуп? Кыргызстан бүт эле жерине апарып коебуз. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Просто жол кирени сүйлөшүш керек болуп калат да. Жол кирени сүйлөшөсүздөр, калган бардыгын алып барып установка алып өзүңүздөр коюп бересиздер. Өзүбүз көлгө деле койдук, көлгө көк жайакка койдук, бирөөнү. Пока бирөөнү койдук. Ал жакта анда эле кышында деле турө берет. Бул бузуп кетиштин эч кандай кажети жок. Бир куруп коет, ошол менен болду. Ал турө берет. Кааласа үйдүн алдына койгондор бар, үйдүн алдына деле койсо болот. Азыр стройка болуппайбы көп эле үйдө. Ошого алдын ала коюп алса, кийин жасалгаларын кийин кылып бересиз десе, кийин кылып коебуз. Мисалычы, ага чейин жашап, убактылуу жашап турган болот. Мына жасалгаларын баягы үй бүткөндөн кийин сону жасап коюп алат. Жасалгалап, жабып койсо болот да. Ошол. Бул үйдө мындай айтканда эми боз үй, боз үйдүн формасындагы үй. Боз үйдүн формасындагы эле үй десеңиз мына. Эми мына терезенин бул жагынан көрсөтөйүн, мына көрүп атасыздар. Мындай айтканда 10 сантиметр болот экен да. 10 сантиметр, стенасы 10 сантиметр, полу 15 сантиметр, калыңдыгын айтып кетейин анда сизге. Полу 15 сантиметр, калыңдыгы, стенасы 10 сантиметр, үстү 10 сантиметр да. Мына эмес кеткенчи эми. Негизи 10 сантиметрден полу 15 сантиметр утупление болгон. Утупление болгон, ооба. Негизи жерден ушундай көтөрүп коюш керекпи? Жерден көтөрүп коюш керек негизи. Сыздан эме болбош үчүн, ооба. Астында буну атайын темирге орноттук. Ушу элге дагы түшүнүктүү болуш үчүн ушу темирге орното турган болсо жакшы экен. Эми основной биз туризм багытына басым жасап атабыз да. Анын көпчүлүгү эле жерлерде жер кыртышын бузбаш керек, бетон куйбаш керек, ушундай маселелер бар да. Ошон үчүн ошо жерден көтөрүп ушуну алып курса болот деген эмен максатты көрсөткүбүз келди. Мындай профилде коюп туруп эле куруп койсо, мындай азыр деле мындай эме алса деле эч мындай эмеси жок. Кыймылдабайт бул, кыймылдабай шамалга эч нерсе койт. Өзү примерно ушул боз үйдүн салмагы 1 тоннанын тегерегинде да. Боз үйдүн салмагы 1 тоннанын тегерегинде. 1 тоннанын тегерегинде. Машалла. Анан размери айырмасы жокпу? Жасап бересиздер любой размер? Канча метрге чейин? Жасай беребиз негизи 7,5 метрге чейин жасаса болот экен, алар полный эсептеп чыкты. Азыркы убакта эң чоң жасаганыбыз 6,30. Ал өзүнүн үйдө турат. Ал өтө эле чоң болот. Бир убакыт болгондо балким көрсөтүп каларбыз. Мурунку видеолордо деле көрсөтүлгөн. Негизинен ошол мындай бул жагы ортолугунан эсептегенде 6,30 болот. Сыртынан биз азыр мен айтып аткан размерлер бүтө сыртына размер. Азыр мына ушул биз турган азыр 5 метрлик да, сыртына. Ичи 480 чыгат, таза. Эки жагынан 10 сантиметрге кеткенде 480, негизинен 5 метрлик экен да. Бүт форчка коюлуп, пластик эшик коюлуп, анан эми баягы кышындасы кандай болот мындай жашап турам дегендерге? Кышында биз ушу курган жердегилер мына Күлчөдө Жаркыштак деген форель кылган жер бар. Жанарбек деген акалар ошо жакшы инсандар, барып көрүңүздөр, өзүңөр деле барып форель жеңиздер. Ошол жерде иштетишти кышында деле. Алар эме кылбады да, жалып кылбады. Бир гана жалып кылышты, ушу ысып кетти депчи жайында. Ошон үчүн алар да барып форчкаларын коюп берип кайттык да жакында. Форчкасы жок эле алардын. Алар башында форчка жок эле да бизде. Форчка жок эле. Эми ушул форчкаларды кошуп, минус жактарын жок кылганга аракет кылып атабыз да, кошумчачы. Эми Аллага шүгүр, азыр эч кандай минус жок. Минус жок, буюрса толгондуу эме болду. Бул жак терезе, эшик, алд жагынан дагы чоң панорамный эшик, терезе да болот. Анан эми бул жакта мындай жайлоо жерге коюп алсаңыздар, караңыздар мына. Жап-жашыл эс алуу жайларга, ушундай жерлерге коюп алсаңыздар болот экен. Негизинен эле эми ушул 5 метрликтен баасын айтып коелубу, канча болот экен? 5 метрликтер 380 тегерегине барып калат азыр. Азыр 380 болуп калат, эми балким бир аз түшүп беребиз. 380 миң, дагы сүйлөшүп бир аз түшүп бересиздер. Сомго. Мына бул жанында турган, ошо бунун астында деле куду эле ушундай. Мында темирден жасап койгонбуз да, кийинки боз үйүбүздү ушерге коебуз да. Ошо койгонго чейин кичине көрсөтүп коеюн деп чакырып атабыз да. Мына ушул боз, ушунун үстүнө боз үй орнотобуз да. Мына ушул профилдин үстүнө боз үй орнотот. Боз үй орнотулат. Буну негизи даярдап коюш керек, Ооба, эми клиент өз даярдайт да мунучу. Биз барып астын даярдабайбыз. Ошол үчүн эме кылып койсун. Песколокко деле коюп келип атабыз негизичи. Мында песколокду ушундай тизип койсо үстүнө кое бересиздер. Песколокду деле тизип коюп туруп ушу эмеде үстүнө жаач коюп анан орнотуп кетип атабыз.
Негизи ошол уровень чыгарып эси өзү мындай коюп турса, ооба, оң уровень болот. келиш керек болот да. Негизинен мынал ушул боз үй өзүңүздөр көрүп атасыздар, тенттен соон кылып жасалып бүтүптүр. Азыр ошол 380 миң деген болуп калат дейт 5 метрлиги. 2 квадрат канча метр квадрат болуп калат дедиңиз? Мунуку 17-8 ушундай 18 жакын квадрат метр. 18 метр квадратка жакын болуп калат. Ооба. Мынау лестницасы бөлөк бул, муну Жок, лестницаны эми өздөрү кылып алат да. өздөрү кылып алат. Эми баягы көрүп ушундай лестницасы менен кошолот экен деп түшүнүп калбашсын деген. Ооба. Лестницасы бөлөк болот. Лестница өздөрү куруп алат да эми. Биз барабыз, бир күндө орнотобуз, кайтабыз да, алыс жерге барып ал жерде бүт инструменттер көтөрүп барып ал ушул жерде жүргөнгө эмебиз жок да, мүмкүнчүлүгүбүз болбогон. Негизи лестницасы ошол сыртында өздөрү кылып алат экен да. Анча жерге коюп келдик эми мындай эле жеринде. Негизинен ака болуп эле. тааныштар кандай? Ака деп. Анан ушул азында турган жерибиз Көгарт зонасы. Көгарт зонасы, Көгарт өрөөнү болуп калат да. Жаңы жолдо мына казарманы туннель казармага кеткен. Мына туннелге жетпестен, Туннелге жетпей акыркы точкалар болуп калат биздики. Бу жерде кошуналар өзү бар, жогору жакта. Эми бу жерде биз жаңы эле ачылып атабыз негизичи. Жаңы ачылган үчүн ушунчалык жакшы шарт курулуп кыза берсе болот эми келечекте. Азыр эми мына эки боз үй коюп, сөөлөрдү коюп жасап койсуз го дагы. Эми айтайын дегеним, Жалал Абад жакын эле ал жерденчи? Жалал Абад жакын, жолу сонун. Шаарчы. Ысыганда келсе ал жер бир кыйла салкын экен. Мага келатканда ысып келдим эле. Бул жерге келсем кыйла салкын экен. Анан шаркырап мына суу аккан жери эс алып кетсеңиздер да болот экен. Негизи жатып кетсе да болобу? Болот, жатып. Мына боз үйлөрдү бронететип эс алып жатып кетсе болот. Аренда берилип атат. Мына салкында. Ошо элге ошо арендага берели деп ошентип куруп атабыз да. Эмне де келип эс алып кетсин деп. эс алып кетсин деп десеңиз. Негизи ошо тапчандарды 3-4 тапчан коюп коюптур сонун кылып. Беркиге караганда бир аз кичинераак экен, Бул 4 метрлик. Бул 4 метрлик. Негизи жасалышы кутта ошондой эле. Ошол эле эмеде ушундай эле. Эшик, анан бул жакта эми киргенде эле форточкасы жок да. Форточкасы жок, терезе аркага коюлуптур да мунука? Терезе аркага коюлду. Караңыздар, өтө сонун. Бул дагы негизи ошол жасалгалары үстү дагы көрүп атасыздар, сонун болуп жасалыптыр. Бул 4 метрликтин баасы кандай болуп калат? Бул 280 болуп калат да. Мурда биз мындай фильтр деп коет экен. Кытайский кийизде мындай айтканда. Ошондон коюлуп атканда азыр берки боз үйлөргө уже атайын саймалар жасатып бастырып коюп атабыз. Мурда мындай кестирип анан коет элек. Азыр ушулар өзгөрдү да эми. Жаңы эмеге өттү да кичине. Жаңы стилге өттү. Бул ушунда былтыр жасалган. Бул былтыр жасалгандар. Мына бул былтыр жасалганы. Азыр эми жанагы чоң боз үйдө көрдүңүздөр. Мыналары атайын өзүнчө бүт жасалгалары башкалап жасалыптыр. Бул былтыркы дейт. Бул деле негизи иштерин өздөрү да көрүптүр. Системасы ошондой асты жылууланган. Асты жылууланган, стенасы үстү бүт эле жылууланган. Бүт ошондой. Анан эми суу өтпөйбү? Өтпөйт, суу өтпөйт, суу жамгыр эч нерсе. Мен айтат элем да, баягы тоодо иштетпейбиз көп эле, тоодо туризм тармагы деп атабыз. Ошол жакка көп өзүнүн эмесин берет да, бул жакшы жемишин берет. Пайдасын берет да эми. Эмеге күн жаап туруп эле резко кайра ысып кетет. Ачып кетет да. Кайра жаап ошого дагы ылайыкташтырылган. Ошого ылайыкташтырылган да. Негизинен өтө сонун. Бул дагы жана айткандай 10 сантиметр дубалычы. Полу 15 деди. Потолок дагы ошол өдөсү бул дагы ошол 10 сантиметрлик болуп жасалып, ичи дагы утуплайдетилип жасалган мына ушундай боз үй. Негизи боз үйлөрдүн баардыгы эле мындай эшик коюп атабыз атайын. Алем профилден. Булар култанат. Булардын ошо күлчү менен да. Бардык күлчү менен болуп калат. Ар кадимкидей кыжаат болбой жата бересиңер эс алып, пайдасы. Үйдө болсо үй да бул. Негизи размерлери канча размерлер болот? Канча размер жасайсың, Размерлери 5, 4 болуп. Ооба, 4 жасадым, 2,5 метрлик да жасадым эмеге, будка. Будка алып. Баягы мороженое, ушундай кофе саткан. Кичинекей кылып тең, Ооба, кичинекей андай жасадым. Ал 150 миң болуп калат. Эми баягы кичинерген сайын расход бар да. Ошон үчүн баягы квадрат метрине бөлө келгенде көбүрөөк болуп калат да, кымбатыраак түшүп калат. Негизи жасап атабыз. 2,5 метрлик эле бар.
2,5 метрлик дегендерге деле жасап бере бересиз. 4 метрлик, 3 метрлик, 5 метрлик. Мындай айтканда жана 7,5 7,5 чейин жасайбыз дедиңиз да? 7,5 метрликтердин баасында эсептедиңизби же эсеп жасаганда? Жок, 7,5 эсептебедим дашы. Эсептебедим. Примерно квадрат метрин 20 000 тегерегине айланып калат да. Примерно орто эсеп. Квадрат метри ошол 20 000 тегерегинде болуп калат дейт. Бүт жайлоолорго, эс алуучу жайларга, анан саам алгам дегендерге коюп койсо өтө сонун болот. Азыр баягы коттедждерди жасатам десеңиздер, бүткөндө мен бир мындай сурадым. 800 миллион башын жейт экен да. Андан көрө 2 кыргыз үй бир коттедждин ордуна койсоңуздар, мессаларга дагы мына жарашыктуу, тоордун ордуна эми баягы чиста өзүнүн кыргыз орнаменти менен ушундай жасалган боз үйлөр болот экен да. Өтө мыкты. Эс алам дегендер дагы Жалал Абадта ушул Көк Ар зонасынын туннелдик акыркы точкаларына келсеңиздер, мына ушул жерде ушундай Нурбек агабыздын боз үйлөрүн көрөсүздөр. Келип эс алып да кетсеңиздер болот. Анан боз үйдү алам дегендер дагы кеңири байланышып сүйлөшсөңүздөр да болот. Жакшы, Нурбек ага, ишиңизге ийгилик, колуңуз ат көрбөсүн. Дайым ушундай эл кызматында болуш калат, Алла насип кылган болсун. Рахмат. Ушундай. Рахмат жоо. Ишиңерге ийгилик болсун. Эл кызматына жүрө бергилесиздер дагы. Айтканыңыз келсин. Жакшы жерлерди тартып, кыргыздын керектүү эмелерин тартып, буюмдарын, жылкыларын, малдарын, жерлерин дегендей. Айтканыңыз келсин, Алла ыраазы болсун. Ушундай туугандар. Биздин каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Ар көрүп жаткандагылар баарыңыздарга мына ушундай жакшы жерлерди, жакшы боз үйлөрдү жатып эс алып, ушундай эс алуучу жайларды туризмге басым жасайм дегендер көрүңүздөр туугандар. Каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.